Короодо ойноп жүргөн баламды оорукчан кылышты. Акыйкат издеген ата. 2025 жылдын 10 май күнү болжол менен саат 20:30 чамасында Бишкектин Чыңгыз Айтматов проспектисинде кайгылуу жол кырсыгы катталды. 2002 жылы туулган айдоочу Hyundai Solaris үлгүсүндөгү автоунааны артка карай айдап жатып, үйдүн короосунда ойноп жүргөн 2016 жылы туулган Исаев Эмирхан аттуу жашы 7 элек баланы сүзүп алган. Окуянын кесепетинен Эмирхан ар кандай оор жаракаттарды алып, оор абалда шаардык клиникалык оорукананын реанимация бөлүмүнө жаткырылды. Жабыркаган баланын атасы Азат Мырза: ойноп жүргөн баламды оорукчан кылышты. Айдоочунун айдоочулук күбөлүгү да жок экен. Бүгүнкү күндө жоопкерчиликтен качып жатат. Баламдын операциясына каражатыбыз жетпей, туугандар жардам берип жатат. Акыйкаттуулук орноп, айдоочу жоопко тартылса экен деп билдирет. Маалымат булагы Сокол Медиа маалымат агенттиги. Балдар өздөрү самокат менен кирип кетти деп жазып берген да. Жан башы чыгып кеткен, колу эки жактан сынган, инвалид болуп калышы толук ыктымал экен да. Реанимацияга оор болбосо жатпайт да. Целый день реанимацияда жатты, потому что состояние тяжелое. Казакстанда энергетик ичкен окуучу оор операцияга туш болду. Казакстандын Көкшетау шаарында энергетик ичкен окуучу оор операцияга туш болду. Бул тууралуу өлкөнүн жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, шаардын көп тармактуу облустук балдар ооруканасында дарыгерлер мектеп окуучусуна шашылыш жана татаал операция жасашты. Баланын энергетик суусундугу нечүүсү ден соолукка олуттук зыянын тийгизип, ички органдардын оор жабыркашына алып келген. Дарыгерлер тарабынан лапароскопия менен операция жүргүзүлүп, ашказандагы тешик жара тегилип, ич көңдөй ириңдеп тазаланып, дренаж ириң соргуч коюлган. Дарыгерлер өспүрүмдүн өмүрүн сактап калышты. Бирок анын толук айыгышы үчүн узак убакыт талап кылынат. Жигит ашказан жарасы тереңдеп, тешилип кеткен ириңдүү перитонит диагнозу менен келип түштү. Мунун баарына энергетик суусундуктардын үзгүлтүксүз колдонуу себеп болгон, деди хирургия бөлүмүнүн башкы дарыгери Эрнар Кожабеков. Медицина кызматкерлеринин айтымында, энергетиктер ашказан жарасына, гастритке, жүрөк ооруларына жана башка оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Булак Супер KG. Актер Вайнер Алтынбек Казакбаев чубайына унаа белек кылды. Актер Вайнер Алтынбек Казакбаев чубайы Акылай Жумабековага автоунаа белек кылды. Бул тууралуу актер социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Кудайга чексиз шүгүр, кыялдан кыялдар орундалат. Кут болсун жаным, сен мындан да чоң нерселерге татыктуусуң. Силерге дагы жугуштуу болсун деп жазды ал. Беле кетсек, түгөйлөр учурда бир кыз, бир оолду тарбиялап келишет. Серьезно? Ты гонишь? Я там көрбөйсүңбү? Серьезно рисовали? Не прикол. Нет. Блин, Мону көрдүң да ты? Я подумала, Мону, блин, Гайра. Толсун. Серьезно? Ооба. Гонишь. Серьезно эле? Ты же говоришь. Башкача айтпадың эле? Ты чё креслону сам находишься? Ты не прикалываешься? Тренировкасы менен көрдүм. Серьезно? Сага мощный держишип калат экен. Мына айдап кетчи. Олар жок. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Бишкектеги номер
номер 29 мектептин мурдагы директору кармалды. УКМК Ал ата-энелер комитетинин төрагасы болуп туруп, балдарды акчага мектепке киргизип жүргөнүн билдирди. Мурдагы директор ата-энелерден жасалма документтерди алып, 86 арызды электрондук кезекке коюп бергени аныкталган. Жыйынтыгында 4 тарих боюнча бир мектепке 86 бала катталган. Ошондой эле ал УКМКнын кызматкерине 100 000 сом пара сунуштап, электрондук капчыгына которгону айтылды. Учурда башка мектептерде дагы текшерүү жүрүүдө. Жашылча жемиштерди арыкка чайкап элге сатууда. Мындай видео социалдык тармактарда жайылып, чоң талкууга жем таштады. Азырынча тиешелүү органдар расмий билдирүү бере элек. Интернет желелеринде жаранга карата ар кандай сын пикирлер айтылып, жана тиешелүү органдар чара көрүлүшүн талап кылууда. Санэпид көзөмөл борборуда азырынча маалымат бере элек. Толугураак маалыматты такталганда беребиз. Всем привет, ребят. 6 июня у меня должен был состояться бой, но я должен сказать, что я вынужден его перенести. Основная причина – это тонкие сосуды моего носа. В каждом спарринге меня просто обливало все. Блогер Арген Керимов менен орусиялык блогердин беттеши жылдырылды. Сигма Кайманат менен белгилүү болгон кыргыз блогери Арген Керимов менен орусиялык блогер Дани Милохиндин беттеши жылдырылды. Бул тууралуу All Star Boxing турниринин социалдык тармактагы баракчасына жарыяланды. Буга чейин эки блогер 6 июнда All Star Boxing турниринин алкагында Алматыда жолугуша тургандыгы айтылган. Мен 6 июнда беттешке чыгышым керек болчу, бирок аны кийинкиге жылдырууга аргасыз болуп турам. Негизги себеп мурдумдун ички тамырлары. Ар бир спаррингде мурдум канап калат. Дарыгерлер мурунга операция жасатса болорун айтышты. Бирок жасатсам бир айча машык албай калам деген ал. Ошондой эле бул тармакта али тажрыйбасыз болгондугун белгилеп, бардык күйөрмандарынан кечирим сураган. Бул менин карьерамдын башталышы болгондуктан көп жерде тажрыйбасыз болдум. Тамактанууда, машыгууда келишим түзүдү. Андыктан беттешти кийинкиге калтырууга туура келет. Мен барынан кечирим сурагым келет. Дани экөөбүз жакын арада беттешебиз деп ишенем деген блогер. Буга чейин Милохин беттешке 2 жума калганда Керимов жана анын командасы байланышка чыкпай жаткандыгын айтып чыккан. Булак супер кежи. Аларча капчыгайында 24 жаштагы жаран куткарылды. Бүгүн 27 майда Аларча капчыгайындагы Хиджинара Тека жайынын 300 метр бийиктигинде 24 жаштагы жаран бутунан жаракат алды. Бул тууралуу УКМ кабарлады. Билдирүүгө караганда жерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Аларча жаратылыш паркында нөөмөттө турган куткаруучулар тобу тартылды. Алар жаранды алып түшүп туугандарына өткөрүп беришти. Министрликтен ал адамдын абалы жакшы экенин кошумчалады. Сауд Аравия 2026 жылы алкоголдук ичимдиктерди мыйзамдаштырууну пландады. Сауд Аравиясы 2026 жылдан тарта алкоголдук ичимдиктерди сатууга уруксат берүүнү пландап жатат, бирок атайын бөлүнгөн аймактарда гана. Алар мейманканаларда, туристтик аймактарда жана лицензиясы бар мекемелерде. Ага ылайык өлкөдө пиво, шарап жана сидр сатып ала турган 600дөй пункт ачылат. Күчтүү алкоголдук ичимдиктерге жана өндүрүшкө тыюу салынган бойдон калат. Бул чечим туризмди өнүктүрүү жана инвестиция тартуу, ошондой эле Экспо 2030 жана 2034 жылкы футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка даярдык көрүү боюнча Vision 2030 программасынын бир бөлүгү болуп саналат. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү
ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот, сиздерден суранабыз. Балам ошо ооругандан бери ушу сол жак бетинде инсульт алып калган, колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.